Саламатсыздарбы менин кадырлуу окуучуларым. Бүгүн силер менен биз экинчи онлайн сабагыбызды баштайбыз. Өткөн сабакта силер менен кыргыз тилиндеги лексиканын байы жолдору менен таанышканбыз. Окуучулар дептер, ручка, китептерибизди алып даярданып отурабыз. Бир эстегиле. Өткөн сабакта силер менен кыргыз тилинин лексиканын бай жолдору жана морфологиялык жолу менен байысуу менен таанышканбыз. Морфологиялык жолу менен байысын кандай билип алдык? Түшүнүктүү болду силерге? Азаматсыңар. Кыргыз тилиндеги үнгү жана туунду сөздөрдөн сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен жаңы маанидеги сөздөрдүн сөз жасоонун морфологиялык жолу деп аталат экен. Мисалы, окуу деген сөзгө чуу мүчөсүн уласак, окуучу деп кеп чыгат экен. Азаматсыңар, 158-чи көнүгүүнү аткарып келдиңерби? Аткарган болсоңор эң сонун. Азаматсыңар. Көңүл бурабыз, бүгүнкү жаңы темабыз лексиканын семантикалык жолу менен байышы. Дептерди ачып, бүгүнкү сананы коюп, даярданып, түшүнүктү алабыз. Максат: окуучулар лексиканын семантикалык жолу менен байышын түшүнүшөт. Өз алдынча ой жүгүртүп, көркөм сөз каражаттары менен ынанымдуу, далилдүү сүйлөм алуусуна жетишет. Окуучулар бири менен сылык, сыпаа сүйлөшүүгө көнүгүшөт. Сабакты кунт коюп угууга тарбияланышат. Күтүлүүчү натыйжа: тема жөнүндө толук түшүнүккө ээ болушса, темадан пайдаланып мисалдарды келтире алышса, жуптарда ынтымакта иштешсе, бирин-бири сыйлоого, урматтоого үйрөнүшсө. Демек, лексиканын семантикалык жол менен байышы боюнча эрежени айтам. Тилдеги дайым колдонулуп жүргөн төл сөздөрдүн маанилеринин кеңейиши менен жаңы сөздөрдүн жасалышы семантикалык жол менен сөз жасоо деп аталат. Түшүнүктүү болдубу? Мисал келтиребиз. Тамыр. Бул тамыр, дарактын тамыры. Дагы тамырдын маанилери математикалык түшүнүктүү да бар. Мисалдарды иштегенден кийин тамыр астында деген сөзүбүз бар. Тамыр астындагы биз жоопторду чыгарабыз. Борбор. Бул айлананын борбору, мамлекеттин борбору, республиканын борбору, маданияттын борбору, жаштардын борбору, тестирлөө борбору. Ушинтип маанилери көп экен. Өчүргүч. Биз кадимки мектепте иштеп турган өчүргүч. Бул зат атоочу. Өчүргүч. Дагы жарыктыкты өчүргүч. Бул этишке айланып калды. Түшүнүктүү болду балдар. 161-чи көнүгүүнү карайбыз дагы. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, семантикалык жол менен жасалган сөздөрдү таап, аларды баштапкы маанилерин айтып бергиле дептир. Демек, окуп чыгып, видеону токтотуп иштейбиз. Азаматсыңар, сөздүк менен иштейбиз. Лексиканын семантикалык жол. Бул өзбек тилинде лексиканын семантикалык жолдору. Тамыр. Тамыр, илдес, борбор, бул марказ. Түшүнүктүү болду? Сөздүк дептерибизге жазып алабыз. Демек, сабакты кыскача бышыктап алсак, лексиканын семантикалык жол менен байышы жөнүндө түшүнүккө ээ болдуңарбы? Түшүнбөгөн болсоңор, суроолорду берсеңер, кийинки сабакта дагы толуктап түшүндүрүп беремин. Тапшырма: мүчө, уюм, ордо, кол сөздөрүн семантикалык маанилерин колдонуп, жаңы сөздөрдү жасап келебиз. Ушуну менен бүгүнкү биздин сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакта учурашканга саламатта калгыла.